Элдин атынан ким сүйлөйт? Президент, жогорку кеңеш, эл өзү менин атыман сен барып сүйлө деп укук берет. Ошону 10 миң деген, 100 миң деген добуш алган адам элдин атынан уялбай сүйлөйт. Моралдык дагы укугу бар, мыйзамдык дагы укугу бар. Шайлоого катышпай, бир добуш албай туруп, анан ар кандай мындай бир өлкөнү башкаруу саясатына киргишем деген бул мындай логикага дагы сыйбайт. Эми макул. Мен мындай аксакалдарды таарынтпайын. Жана кыргызда жакшы сөз бар, кеңешип кескен бармак урубайт. Ийире отуруп түз кеңешели деген. Биз сыйлайбыз. Көп аксакалдарыбыздын баскан жолун, мамлекетке кошкон салымын сыйлайбыз. Бирок эми конституцияда жазылып калган, урматтуу депутаттар. Бир жолун табышыбыз керек. Менин сунушум баш мыйзамда жазылып калгандан кийин элдик курултай макул өтсүн, келсин, президенттин кайрылуусун уксун дагы жакшынакай алып үйлөрүнө тарап кетсин. Болду. Башка укукту ким берди буларга? Бир шайлоого катышып бир добуш албагандан кийин. Андайлар көп мисалы, мен толкта тааныштарым бар. Сүйлөсө ааламдан сүйлөйт, шайлоого катышса 17 добуш алат. Ошолорду эмне алып кеп төргө отургузалыбы? Аксакал элеңиз анан ушундай элеңиз деп. Андай болбойт. Анда бул мыйзам кабыл алынса, анда жогорку кеңеш тарап кетишибиз керек биз. Ошон үчүн урматтуу депутаттар, бул мыйзамды азыр каршы добуш берип, бул мындай силерге жеке таарынычы эме жок, мамлекеттүүлүк үчүн. Мисалы, мына статьяларынан бери деле карасак. 4-чү берене Ош шаары, Бишкек шаарынан жаңы конуштарды коюшупсуңар. Эми жаңы конуштун элин баарын сыйлайбыз, бирок ал же Бишкек шаарынын, же Ош шаарынын тургуну да. Ал жаңы конуш деген өзүнчө бир район жок да биздечи мисалы. Же ошондой округ жок мисалы. Макул мына депутаттарды мына делегаттары, жогорку кеңештин депутаттары делегат боло албайт дейт. Анан элдик курултайдын делегаттары 3 жылдык мөөнөткө шайланат дейт. Урматтуу депутаттар, реалдуулук мындай. Курултайга мүчө болгон, мына урматтуу Чолпонбай ага, кийин өзүңүз мындай балким өкүнөсүз, балким көзүңүз жетет. Курултайга мүчө болгондор, Замир мырза, сиз дагы айыл өкмөт иштеп келдиңиз. Акимдерди, мэрлерди иштетпейт. Муну жумушка аласың, муну десең, болбосо мен сенин маселеңди курултайга алып чыгам дейт. Иштетпейт, жүдөтөт. Келип алып, биз билебиз да. Албетте бар эмес. Бирок ошондойлор толтура болот. Айыл өкмөткө келет, мунун эмне болду? Айыл өкмөт аларды кой союп сыйлап тура тургандай акимдер. Кучак жайып тосула тургандай акыбал түзүлөт. Айылдарда резюмелерди чогултуп баштайт. Мен жакында курултайга барам, мына эмне маселеңди чечип берейин деп. Биз эми элдин баары эмес, бирок ошондой акыбал түзүлөт да. Анан эми дүйнөдө башка бир дагы эмеде жок деп. Албетте дүйнөдө элдер IT парк ачып атат, биз курултай. Эми ошон үчүн урматтуу депутаттар, мен дагы мына бул жакта көп эми 3 жылга шайланбаш керек. Бир жолу шайланып, ошо менен тарап кетиш керек. Анткени аны 3 жылга коюп койсоң, ал өзүнчө эме айылда дайындалган эмелер. Анан эми сот биякта карап коюңуз. Сот адилеттиги иштери боюнча кеңешине элдик курултайдын өкүлүн шайлайт дейт. Сотторду тандайт экен. Тартип комиссиясынын эмеси. Эми ал президенттин квотасынан кире берсин. Ошончолук болсо, президенттин квотасынан. Эми мындай кыргыздар баарыбыз туура, мындай чайканада отуруп алып акыл үйрөткөндү баарыбыз жакшы көрөбүз. Бирок ал мындай мыйзамдык неме каралганда мындай болбош керек деп, 3 жылдык мөөнөткө дейт. Жергиликтүү мамлекеттик, мына Элмир Заракиев туура айтат. Жергиликтүү бюджеттин маселелери боюнча мына курултайдын чечимдери дейт. Анан жергиликтүү мамлекеттик администрациянын башчысына ишеним көрсөтпөй боюнча. Биз туугандар мындай экинчи мөөнөткө узартуу сунуштама мен өзүндө болот дейт. Эми мындай болбойт туугандар. Мына мен бир эле сунушум. Эгер ошондой болсо колдоп берели. Жылына бир эле жолу шайланыш керек, ошол шайланган адам экинчи шайланбаш керек. Келип, президенттин кайрылуусун угуп, филармонияда отуруп, кол чаап, жакшынакай болуп, анан үйлөрүнө кетип калсын. Ошол жерде сүрөткө түшүп, анан кетип калсын. Эгер ошондой болсо макул. Эми аны бирок президент интернет аркылуу кайрылуу жолдоп койсо деле болот да. Элдин баарына жетет да. Айыл апада баарына жетет да. Телевизорлор бар, гезиттер бар, телеканалдар бар. Эми ошол аркылуу деле жетет да президент эмнени каалап атканын. Жетет. Эмне үчүн ошол жерде чогултуп алып андай кол чаптырышыбыз керек дейм да мен. Ошон үчүн азыр добушка коюп,
Бул мыйзамды урматтуу депутаттар мындай мен каршы добуш берем, азыр добушка койсоңуз. Рахмат.